Саламатсыздарбы? Тугандар, бүгүн мен Баткендемин кайрадан. Баткен өзү болгону калкынын саны жагынан бир 30 миң тегерегиндеги эле чакан шаар. Бирок ошого карабай Баткен стратегиялык жактан абдан маанилүү шаар. Ошол калкынын саны 30 миң экенине карабай, бул жер абдан маанилүү. Анткени Баткенде өзү ушул бир 500 миңден ашыгыраак калк боло турган болсо, ошонун баардыгынын чогулган жери дээрлик ушул жер. Бул жагында Лейлек бар, Баткен району бар. Мына жакта Лейлек району бар дегенде, бул жакта Кадамжай бар. Анан бул жагынан Өзбекстан менен, Тажикстан менен чектешип турат. Кыргызда, Өзбектө пухта деген сөз бар. Ал пухта адамдын сыпатына карата айтылат. Пухта адамдар мынтип кайсыл жерде иштесе, кайсыл жерде жүрсө, ошол акчасын чача бербейт, тапкан буюмун акчасынан тышкары дагы бирдемелерди ала жүрөт, топтой жүрөт, ошолорун мекенине жөнөтүшөт. Үйүнө алып келет, пайдаланат. Ошондой пухта адамдарды мына жөнөткөн жүктөрү келди. Мына Жылдызбек менен Ильязбек дагы азыр бир партиясын алып келишти. Мына азыр карасаңыздар бардыгы бар. Велосипеди бар, дөңгөлөгү бар, мынага окшогон бирдеме бышыра турган мештери бар, бардыгы бар. Азыр эми ушулар келип түшөрү менен портерлерге жүктөлүп региондорго дагы кетет. Мен бардыгыңыздарды ошол Орусияда жүргөндөрдү айрыкча мен ошол пухта болууга чакырат элем. Анткени пухта адамдардын бардык жогу пухта. Акчасы өзүнчө, тапкан буюму өзүнчө, топтогон буюм терим окаттары ал өзүнчө, ошонун бардыгын алып келе берет, алардын берекеси болот ошо кишилердин. Мына, азыр бардык ушулар кетет азыр. Ошон үчүн Баткен бир кичинекей шаар болгону менен, кичинекей эле бир облус болгону менен, мындай алганда кичинекей деле эмес, бир карасаң. Шаарды мындай өлкөнүн сыртында, өлкөнүн мындай бир четинде, өлкөнүн этегинде болгон үчүн көп каралбай атат. А бирок ошол өлкөнүн негизги жагын, мисалы адамды дагы буту колу сактаган сыяктуу эле, негизги эгерде бутуң колуң жок болсо, анда жөн эле бир этке айланып каласың да эми. Ошол сыяктуу биздин Кыргызстандын буту колу дээрлик ошо Кыргызстанды кыймылдатып турган, коргоп турган бөлүгү бул ушул четтеги райондор, четтеги жанагы облустар. Ошондой четтеги облус ушул Баткен эми. Аны бардыгыңыздар менен жакшы түшүнөсүздөр. Ошон үчүн Баткенге кайра-кайрадан келгеним, Баткенди кайра-кайра айтканым, Баткенди кайра-кайра сындаганым ушудан болуп атат. Бүгүн дагы Баткенге кайрадан келип отурамын. Эми ушу Баткендин көйгөйүн, ишти азыр кайсыл жагынан баштап кандай кылып кетсе жакшыраак болорун, эми өзүмдүн акылымдын жетишинче айтканга аракет кылайын. Эми акыл үйрөтүп атат дебеңиздер, туура түшүнүңүздөр. Эми мунун баардыгы ушул баткендиктер үчүн, Кыргызстан үчүн, өзүбүз үчүн айтылып аткан сөздөр. Эгер сиз органдарга арызданбай, президентке кайрылбай, блогерлерге жалынбай эле үй алууну кааласаңыз, анда эч экиленбей Golden House компаниясына келиңиз. Себеби Golden House'тан үй алсаңыз, курулуштун бүтүшүн саргайып күтпөйсүз, батирлеп жүрбөйсүз, сахар, давление, инфаркт болбойсуз. Ал бул деп акчасын санаганыңызча мынтип бүтүрүп, дарбазасын коюп, суу, свет, газын улап, колуңузга документтин карматып коюшат. Golden House утурумдук пайдага эмес, түбөлүктүүлүккө умтулат. Азыр мына мен турган көчө бул Жибек жолу көчөсү. Жибек жолу деп аталат. Бул жагы Тажикстанга кирип кетет. Мындан жагы тоого чыгып кетет. Анан мындан бурула турган болсо, андан нары Лейлекке чыгып кетет. А эгерде мына ошол жерде мына бир 200 метрден түз бурулуп Тургунбай Садыков көчөсүнө түз кете турган болсоңуз, анда ал Баткен облустук администрациясы, Баткен райондук администрациясы жайгашкан жердин алдынан, астанасынан өтүп, андан ары ошко чыгып кетет. Ал көчө тар, ага азыр барабыз. Снос дээрлик жок. Эми ошого, ошол Тургунбай Садыковго дагы бир параллель болуп туруп, мына жакта мына караңыздар чоң бир килтейген көчөнүн орду турат. Бул жагынан карасаң бир кең, жакшынакай көчө экен. Бирок каралбаптыр, ушинтип турат да эми. Мына дубалды мисалы, азыр мындай карасам, ушул дубал деле ашыкча эле чыгып кеткендей. Бул дубал менимче болбош керек да, анан мына теректер деле болбош керектер. Булардын бардыгы менин көзүм менен караганда азыр мыйзамсыздай болуп атат. Мен эми документин алдырып, апчык документиңди дей албайм, мен оштун мэри эмесмин дегендей. Мына жакта эч нерсе жок дагы. А мына жерде үй бар экен. Бул үй азыр мыйзамдуу турабы, мыйзамсыз турабы, мен азыр түшүнбөдүм ушуну. Азыр эл менен сүйлөштүм, анча-мынча жолуккандар менен сүйлөшсөм айтып атышат. Мэр аракет кылып атат дейт. Бирок мэрди укпай атышат дейт. Келип, баягы оштун мэрине окшоп көчөгө чыгып басып атат дейт. Бирок аны укпай атышат дейт. Эми бул жакта мурда мен айтчу элем. Баткенге Бурхановдардын иниси болгон, Бурхановдордон шопур мэр деп жүргөн
мэр бар эле, ал кетиптир, ордуна башка мэр келиптир. Жаш, менен тең энергиясы бар болсо керек. Жана бир жолу камалып чыккан Кара Суунун акими эле. Ошодон чыгып анан кийин бул жака мэр болуп келиптир. Жана Абукеев деген. Андан сырткары губернатор дагы башка жактан келген. Аким дагы Ысык көлдөн келген. Анан ошолор келген болсо, ротация болгон болсо, алар башкачараак көз менен карап, башкачараак ой менен, башкачараак көз караш менен, башкачараак бир мамиле менен ушул Баткенди өзгөртөбү деген үмүт бар эле. Себеби башка жактарда ошондой нерсе болуп аткан. Мисалы, Оштун мэри деле Жалал Абадтан келип Ошту өзгөртүп атат. Оштуктардын ошол Оштун өзүнөн чыккан мэрдин бири дагы анчалык өзгөртүү жасаган эмес эле. Мырзахматов бир аз эме болгон убагында, дүркүрөгөн, бирок андан башкасы андай кылган эмес эле. Ошон үчүн мен ойлочумун, ошол башка жактан келсе жакшы болот эле деп. Азыр мынау жерди карасаңыздар, бул жер дагы тепкич болуп калган. Бул мындай болуп атат. Сызып көрсөтүп берейин. Азыр ушул көчө мына мынтип келди. Жакшын эле. Анан ono жерге келгенде мынтип бирөө огород кылып эле мынтип тамарка кылып өрүк эгип алыптыр. Анан мына жерине келгенде бирөө мынтип чыгыптыр дагы, анан кайра мынтип кетиптир. Бул эмне? Мисалы, мына жердеги эми мэр келген болсо, ошол жердеги өрүктөрдү аралатып эле ал мынаңды деп койсо алына турган жол. Мынтип түздөп койсо болгудай. Анан мынау жер кандайча ушундай болуп турат. Мынау столба дагы бул кишинин огородуна кирип кетиптир. Өзү негизи көп жерде ушул столба коргойт өзү жолдорду. Жерде азыр ушул столба дагы коргой албаптыр, столба өзү кошулуп кирип кетиптир. Эми ушул жерди мындай кылып түздөй турган болсо, мынаны түздөп туруп эле мынтип аягына чейин алып чыгып кетиш керек деп ойлойм. Бирок эми аягына чыгып кетейин десең, ono жери барып туруп мынтип бурулуп баштаптыр. Наркы жагы. Ал эмнеге андай болгон? Мына жагы болсо, мына жакка карап туруп бул чыга баштаптыр. Ушинтип барып туруп, мына башынан башталган чоң килтейген көчө акырына барып туруп бир чучуктай болгон ичке көчөгө айланыптыр. Эми ушуну мисалы шаардын мэри чыгып ал мынаны деп эле алдырып койгонго көп акча кетпесе керек. Мен эми түшүнөм. Шаарда 30 000 эл болсо, бир аз гана бюджет болсо, аны кыла албашы мүмкүн. Эми мынаны караңыздар, дагы бир мисал, мында тегиз дубал келе атат. Элдин бардыгынын дубалы тегиз. Бирок мына үйдүкү 2 метрдей болуп сыртка чыгып кетиптир. Бул неге тоскон? Буга ким уруксат берген? Муну ушул жерде баягы органдар бар да, мындай көчө комитет деген бар, архитектура деген бар, мэрия деген бар, муниципалдык кызматтар бар. Мындай болбойт, эл катары мындай дубалыңды чыгарбай, мындай эл катары кыл деген дагы бир киши жок да бизде. Бизде ошол мамлекеттик машина, мамлекеттик механизм, баягы мамлекеттик институттар иштеш керек эле да. Ал иштеген эмес да, такыр элечи. Бул кадимки баягы Ошто го, эми баягы Ош чоң. Анан кайсы баягы бир дарыянын боюн эскиден тосуп алса, башка болсо анан унчукпай эми көрбөй баянтип калышы мүмкүн. Мына жердечи элдин бардыгы өтүп аткан, көрүп аткан эле жер. Ушуну мисалы ал деп туруп эле алдырып койсо эмне болот? Бир крандап келип туруп бузуп салса эмне болот? Болот да. Ошого окшогон нерселер эмнегедир болбой аткандай. Же мен түшүнбөдүм. Мен бир жагынан карасаң азыркы ошол Абукеев деген мэрдин баягы өтө жаш десең, жаш деле эмес. Жашы 40-тан өтүптүр, менен тең экен. Эми 40та адамдын акылы баягы 28-30дагыдай болбойт да, бир аз болсо дагы адам токтолосун, акылың толот, кайсы бир нерселерге көзүң жете баштайт дегендей. Бирок азыркы мэрдин ишинен андай нерсени ачык айтайын, аракет кылган менен ошол аракеттен натыйжа чыгарганга эрки күчү жетпей аткандай. Мына жактан эмнегедир мына дарбаза бар экен, кайсы бир ишкана окшойт, чек арага байланышкан. Мынаны караңыздар эми. Мына көчө барыптыр дагы, бул наркы үйгө такалып калыптыр. Бул жакта асфальт дагы жок экен, жөн эле ушинтип турат экен. Мына мисалы мен мынаны айтам да. Муну алдырып коюш үчүн эмне керек? Бул үчүн ашыкча акыл керекпи? Жанагы ашыкча бир финанс керекпи? Эмне керек мисалы? Муну алдырып эле коюш үчүн. Ал мына өрүгүңдү эми ушул жерден өрүк албасаң жок деп, мисалы ушул жерге бир 5-10 машина чагылдап келип төктүрүп, тазалатып койсо болбойбу? Болот да. Анан мына столбаны караңыздар. Бул столба наркы жактан келиптир. Эмнегедир? Келип туруп, мындан бирөөнүн огороду менен өтүп кетиптир. Бирөөнүн тамаркасын аралап. Андан нары дагы бирөөнүн тамаркасы менен нары кетиптир. Андан нары ошол эле тамарка менен андан нары кетиптир. Мен ушуга таң калам да, бул жерде кандай эч кандай ушундай нерсе жок бекен. Мына бирөөнүн тамынын үстүнөн өтүп кетип атат. Мына высоковольтный линия бул.
Бул жакта эмне ойду келди эле зымды тарта беришкенби? Же зым тартылганына карабай ойду келди, бирөөлөрдүн тамаркасына ушул зым тартканга уруксат бериле бергенби? Же ошол высоковольтный линиялар турган өзүнчө линиялар болот да, ошол линияга карабай эле элге тамарканы жер участоктарын бөлүп бере бергенби? Кимиси эмне болгон бул? Мисалы ушуну азыр шаардын мэри чыгып туруп, мына линия эмне үчүн турат бул? Неге мындай өтүп атат? Линиянын өзүнүн жолу болуш керек, адамдын өзүнүн жолу болуш керек, жол өзүнчө болуш керек деген сыяктуу нерсени мисалы мен байкап айтам. Анын аркы жакта мисалы обл администрация, рай администрация Тургунбай Садыков көчөсү ал чучуктай болуп ничке экен. Ал көчөдө 2 катар машина өтөт экен, бир тилке нары, бир тилке бери. А жолдун четине машина койгонго дагы жайы жок. Ал жакта деле снос болбой эле турат. Кыскасы мен айтканым, ушул Баткен азыр сноско ушунчалык суусап турат экен. Баткендиктер капа болбосун, көбүнүн үйү снос болушу мүмкүн, бирок бул нерсе баткендиктердин дедиртип эле өпкөсүн ача турган иш-чара бул снос. Ошол сноско баткендиктер ушунчалык суусап турат экен. Бул нерсе болуш керек эле. Азыр эми мындан караңыздар эми. Мунун бирөө эми ушул жерде жол болбой эле ушул жерде чаңып жатса анан кийин арыктын бою деп эме кылып койгондур, өздөштүрүп койгондур. Бирок муну алдырыш керек да. Алдырып эмки жылы айтып атат, жанагы президент деле айткандай болду, Камчыбек Ташиев деле айткандай болду. Эмки жылы Баткенге көңүл бурулат, эмки жылы Баткенге акча бөлүнөт деп. Акча бөлүнсө ушул акча келсе гана иш болобу? Акча келгенге чейин акча кетпей турган иштерди алдын ала даярданып, алдын ала мына жерлерди бошотуп акча келери менен казып турбасын турбадай, суусун суудай, канализациясын канализациядай өткөрүп эле үстүнө асфальттап басып сала тургандай кылганга даярдана бериш керек беле дейм да. Эмне үчүн ошол күтүп отура беришибиз керек? Мисалы мына жерди караңыздар. Наркы жактан линия келиптир. Эгерде ошол линия менен кете турган болсок, демек мына жерден жок эле дегенде тетиги таш дубалга чейин, мындай алганда бир 10 метрден ашыгыраак 10-15 метр толугу менен мына жак снос болуш керек окшойт. Долбоор боюнча. Эгерде андай дейин десең, анын бири жок бул жерде ал иш-чаранын. Мына үйлөр деле сносту каалап тургандай болуп турат. Кыскасы, Баткенде ушуга окшогон иш азыр таптакыр кылынбай турат экен. Баткен дагы деле баягыдай жайбаракат, дагы деле баягы уйкусураган, ныксыраган абалда жатат. Мен келип ошол баягы бир туалетин сындап койсом, ошол туалетин кылып коюшат. Наркы жакта бир көпүрө баягы машиналар үчүн салышыптыр. Эл үчүн салбай койгон экен. Аны сындасаң, азыр келип карадым, аны кылып коюшуптур. Жок, андан башка. Мына көчөнү караңыздар. Мына жөнөкөй эле көрүнүп турат. Мына дубал эмнеге чыгып турат? Мына столба эми ошол бирөөнүн тамаркасына болбосо керек. Линия бирөөнүн тамаркасынан өтсүн деп кылынбаса керек. Чыгып кетиптир. Аны эч ким кой деп, мынаны ал дебептир. Мисалы мынаны азыр менин көзүм менен караганда азыр жок эле дегенде, мына жактан баштап мына дарбаза кошулуп, мынанын жарымына мына арчанын түбүнөн баштап эле түп-түз наракка карап тазаланып кетиш керек экен эле. Ал иштердин бири жок. Чоң эле көчө экен. Наркы жагын наракка, берки жагын беракка кылып туруп, мына столбадан нары адамдардын үйлөрүн жана тротуардын ордун чыгарып ачып коюш керек болчу. Аны кылбаптыр. Эртең мисалы бул жерде эмки жылы ушул Баткен шаарына акча бөлүнөт деп атат. Бөлүнгөн болсо акчаны берсин макул. Бергенден кийин кантип освоение кылат? Эгерде мунун баардыгы даяр эмес болсо, ошону освоениеге азыртан даярданып, көчөлөрдү аччу жерди ачып, даяр болуп турса, эртең акча келери менен касчу жерин казып, турбасын тартып, канализациясын тартып, анан асфальтын басып салмак. И ошондо акча освоение болмок. Проблема болмок эмес. Убакыт үнөмдөлмөк. Кээде туруп президенттин сөзүн угуп деле, Ташиевдин сөзүн угуп деле сүйнөсүн. Мисалы баягыда Ташиев айтып атат. Биз тынымсыз иштешибиз керек. Убакыт аз. Азыр мисалы отпускага чыгып, жайбаракат жүрө турган маал эмес деп атат. Ал туура айтып атат. Мисалы азыр Кыргызстан бизге жакшыдай көрүнгөнү менен 90-жылдарга караганда азыр жакшыраак болгонубуз менен чын-чынына келгенде биз дүйнөдө артта эле калганбыз. Аны көбүбүз билбейбиз дагы, ошо 90-жылдагы ачкачылык замандарга салыштырып эле Кыргызстан эми кыйла жакшы оңолуп атат дейбиз. Оңолуп атабыз туура, бирок биз дүйнө элдерине салыштырган болсок өзүбүздү, анда биз оңолгон жокпуз. Оңолсок дагы өтө эле артта калганбыз. Мисалы муну караңыздар эми. Мына үй азыр салыныптыр. Наркы жактан келе турган болсоң, мына 2 кабаттуу үй толугу менен
снос болуп кетчүдөй эле болуп турат менин көзүм менен караганда. Буга ким уруксат берген, эмне негизинде уруксат берген, кантип уруксат берилген? Бул боюнча кайсы бир чиновник жооп береби? Буга кантип госакт берилген, кантип токтом чыккан? Менин оюмча билбейм мен бул. Азыр эми ушул чоң проблема болот. Бир адам чыгымга учурады. Ушунча материал айып болот. Эртең муну снос кылабыз десең, кыйла ызы чуу болот, кыйла энергия кетет. Канча адам ора ушундайынан, канча зыян. Бир адамга зыян болсо дагы ал зыян да баары бир айланып тегеренип келет. Эми мынаны караңыздар, эми мына көчөнү. Бул көчө асфальтталыптыр. Мына жагын карасаңыз, мына наркы жактан ушундай чоң проспект келе атат өзү. Чоң бир 30 метрлик проспект келе атат. Эни 30 метр болгон. А келди. Келгенден кийин эмне болду? Мына жагына келсең, мынага такалды. Буга кантип берип коюшкан? Анан мына жагын караңыздар эми. Бул жагын карасаңыз, бул жагын такап коюптур. Макул, эми ылдыйга басалы. Өзү биздеги архитектурада ушунчалык баягы бир келесоо бир иштер болот. Мен ушуга таң калам. Мисалы, чоң көчөлөрдү беймани көчөгө айландырышат да, мисалы. Мынаны караңыздар. Бул жакта мына көчө келди. Чоң көчө экен, макул. Чоң көчө экен. А келгенден кийин эмне кылдым? Мына жерге азыр мындан жол бар экен. Ушул жерге үйдү, участканы берип атышат да. Бергенден кийин эмне болду? Эми мына жака бурулушуң керек, мына жерден. Бурулуп туруп, анан бул жака кайра кетишиң керек экен, мына кара. Эми балким эски болгондур, башка болгондур, бирок баары бир менин оюмча бул подснос турат го деп ойлойм. Саламатсызбы? Эжеке, кайсы жерде жашайсыз? Сууңуздар барбы, жокпу? Таза суу. Таза суу бар үйдүн ичинде. Үйдүн ичинде? Кудуктан чыгабы? Жок, таза суу. Саат менен чыгабы же кандай? Аркандай эле. Аркандай деген кандай? Саат менен чыгабы же 24 саат бою чыгабы? Мен өзүм Макул. Макул. Эми мынаны караңыздар. Наркы жактан чоң проспект келди. Келгенден кийин бияка бурулушуң керек. Болгону бир 10 метр бурулуп туруп, андан ары кетишиң керек. Кетсең дагы бир 100 метрге жетпей, анан дагы тупик. Жол тосо берген да булар. Өздөрүнө өздөрү бууй берген мынтип эле. Эмнеге ушундай кылган түшүнбөйсүң. Мына асфальт кылыптыр. Асфальттын чекесинде бир да тротуар жок. Мен ошону азыр шаардык мэрияларга бүт эле Оштун деле, Жалал Абадтын деле, Баткендин деле, Караколдун деле, кыскасы баардык шаарларга менин айтайын дегеним мындай да. Ушул элге бир шаардык деңгээлде болсо да кичинекей бир мыйзам чыгарып беришсе. Шаардык, жергиликтүү мыйзам катары. Эгерде элдер биздин көчөнү асфальттап бер десе, асфальттап беребиз. Бирок сен тротуардын ордун бошотуп бер, анан кийин асфальттайбыз. Тротуардын ордун бошотпосоң биз асфальттап бербейбиз деп эл менен соодалашкан бир мыйзамды чыгарбаса болбой калды окшойт. Себеби андай кылбасаң, мына асфальт бар, тротуар жок, парковка жок, жашылдандырууга орун жок, жөн эле асфальттап коюптур. Эми мынаны караңыздар, мына трансформаторду караңыздар. Ушул трансформатор же бери турбаптыр, же нары турбаптыр. А мына жакта дагы бир жол бар экен. Эми мындай карасаңыз, болгону бир үйдүн эмесине эле мындай трансформаторду чыгарып коюптур. Жол чыгарыптыр, жолдун ортосуна трансформатор коюп коюптур. Мисалы ушуну ал мына четке бир жагына десе болобу? Болот. Ал жок, ал кылынган эмес. Наркыны караңыздар, эми бузуп баштаган окшойт, бирок толук бузган эмес окшойт. Мына жерлерди бузуп баштаптыр. Түзүк. Мына жерди бузуптур, мына. Мына гараж бар экен, аны бузуптур. Мунун забору бар экен эле, тосмосу, аны бузуптур. Мына жактын деле буз деп чекесин бузуп койгон окшойт. Мына алыныш керек экен. Булар бирок кыймылдабай отурат. Мынаны бузуп койсо, кеткенден кийин мына бөз менен тосуп коюптур. Ошону менен отурушат. Мисалы мынаны да бузган окшойт. Батыраак буздуруп алдырыш керек болсо керек эле дейм. Макул, эми бул көчөгө аракет болуп атты. Наркы жактары дагы бузулуп аттыр. Мына жерлер тегиздеп бузулуптур. Мынанын забору бузулуптур. Мына эски адамдарда дагы өзү бизде уят жок да өзү. Ушул асфальт жол боло турган болсо, ушул жерден эмени дубалды урган экен зыңкыйтып. Фундаментти куюп. Бул эми ошол жок эле дегенде ушул жака чейин келиш керек дейм. Ушудан кетсе, вот ошондо мына жерде той кыласың, жамандык иш болот, жакшылык иш болот. Бала чака ойнойт, ошондо нары бери монантип басасың. Тетигинде адам өзү басып кетип атат. Жолдун ортосу менен кетип атат. Көрүп атасызбы? Себеби жол жок башка. Тротуардын ордун тосуп алганбыз. Айбой. Ушулардын баардыгын билбейм, азыр
шаардын мэриясы чыгып эле бир кранды алып эле ушул ошону эгерде краны болсо керек ушул ушунча эми баары бир мэрия да эми ошонун майын куюп эле ошол эртеден кечке жол ушул жерде отуруп эле буз мынан толук буз аягына чейин чык. Мынау документиң барбы? Жок. Документиң болсо соттошобуз. Жокпу? Анда буз. Деп эле эртеден кечке бузуп салыш керекпи дейм да. Бир көчөнү, бир күндө бир көчөнү бузсаң дагы кыйла көчөнү ачып коесуң. Мунондо дагы мына караңыздар. Тетигинде жашыл тосмо турат. Мунондо катар столба кетип атат. Столбаны курчап туруп, кучактатып тосуп алыптыр. Мисалы, ошону деле ал деген киши жок окшойт. Аны ал мыйзамсыз да, ал көрүнүп турат да. Ага бир документин текшерди, архивди көтөрдү, анан госрегистрди алып келип антип отуруштун деле кереги жок да, бул көрүнүп турат. Мен мыйзамсызмын деп эле мынтип чыгып турат көчөгөчү. Мына көрдүңбү, мен мыйзамсыз эле турамын деп. Ошо мыйзамсыз турган жерлерди ушул бузуп эле ачыш керекпи дейм да. Билбейм эми бул. Оштун мэрин эми кээде ардеме деп баягы шакабак алып күлгөндөр болду, башка болду, бирок Оштун мэри азыр элге жагып атат. Неге жагып атат? Ошо чечкиндүүлүгү үчүн жагып атат да. Мына бул көчөгө дагы кирип көрөлүчү азыр. Крупская деген көчө экен. Мына болду, бул тупик экен. Мисалы, айдоочуларда логика болот да. Айдоочулар келип нарактан бурулат, анан бул жака салат. Салып келсең мына жерге такалат экенсиң. Эми ал ойлойт да, мен мына Ошко чыгып кетип атам деп Оштун мына Баткендин батыш жагынан келе турган болсо, чыгыш тарабына карап жүрөт. Жол билбесе дагы ушул жол менен жүрөт. Келсең ушул жерге сайласын. А неге? Эч ким айтып бербейт, эч ким түшүндүрө албайт. Мына турат. Булар ачылабы жокпу билбейм мен. Бул баягы илгерки баягы Алымбек Датканын тушундагы ат араба жүрө турган, эшек араба жүрө турган замандардагы көчөлөр ушундай болчу эле. Бирөөнүн үйүнө чейин барат, такалат, болду, кирип кетет. Эч бир көчөнү ушул көчө наркы башынан кирсең, андан наркы башына чыгып кетесиң деген кепилдик болчу эмес илгери. А бирок азыр андай болбош керек да. Бир көчөнүн башынан кирдиңби, ал бир жагына чыгып кетиш керек. Кыскасы, Баткен азыр өзүн өзү бууп жатат экен. Баткенге 30 000 калкы бар деп атам айтам бери. Туура 30 000 калкы бар, бирок экинчи жагынан алганда бул Баткен 500 000ден ашык калкты тейлеп аткан мамлекеттик органдардын баардыгы ушул Баткен шаарында жайгашып калган. Госрегистр ушул жерде, жана кадастр, архитектура ушул жерде, УУД ушул жерде, ГОУД ушул жерде, прокуратура ушул жерде, облустук прокуратура ушул жерде, андан башка салык кызматы ушул жерде, акимият ушул жерде, обл администрация ушул жерде, обл администрация дагы ушул жерде, мэрия ушул жерде, соцзащита жана башка деген мекемелердин баардыгы, мамлекеттик мекемелердин баардыгы ушул жерде. Эми мына көчөнүн энин караңыздар. Бул эмне деген? Азыр ченеп көрсөңүз, бир машинадан ашык машина батпайт. Анын аркы жагынан мына келгенде бир жаксына чоп-чоң эле келген. Кууш болуп атып, ушуга жетип келиптир. Муну дагы асфальттап коюшуптур. 1, 2, 3, 4,5 метр экен. 4,5 метрликке мисалы машина нарактан келген болсо, бул жагынан 1 метрди эми бурулуп аткандан кийин 1 метр калтырат да. Машинанын эни өзү 1,80 ушундай болот көбүнчө. 1, 2 деп коелу ушундай. Бул жагына же бир башка машина батпайт. Жөн эле ушундай. А мына турбан неге турат? Бир машина бир аз чоңураак машина келип, мына жерден кополураак эме кыла турган болсо, ушул турбаны сүзөт. Же бул өзүнүн үйүн коргогонбу, иш кылып ушуну коюп коюптур. Муну ал деген киши жок. Эми караңыздар бул жагын. Мунусу бул болуптур. Алейкум ассалам. Эми бул жака бурулат экен. Мына. Бурулганда дагы мына 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 метрден бул жака бурулуп кетет экен. Болгону 7 метр. А ошону мына үйдү толугу менен снос кылып туруп эле наркы жака улаш керек окшойт. Башка эле жок. Эми мына жакта бир катар үй турду эле. Бул жактан дагы бир көчө ачып коюптур. Мен түшүнбөй калдым. Бул Баткенде ушунчалык не жер көппү? Адатта 2 катар үй болот. 2 жагынан кире турган болот. Мисалы аны түшүндүрүп берейинчи ошону. Мына көчө боло турган болсо, мына жол дейли. Адамдарга мынтип участка берилет. Мынтип берилет. Туурабы? Ушинтип берилет. Берилгенден кийин мына жагынан дагы бир катар участка берилет мынтип. Мынтип дагы бир катар участка берилет. Мынтип берилгенден кийин анан мына жакта мынтип бир көчө
болот. А буларда кандай болуп атат? Буларда мындай болуп атат. Мына жакта жол турат. Мына. Бир катар участка берилген мынантип. Мынантип бир катар участка берилген. Болду, бул жагынан дагы бир жол түшүп атат. Не жериңер көппү Баткенде? Билбейм, мен азыр мына кандай кылышат элем. Бул жактан кетиптир, анан Тургунбай Садыковго ушинтип кошулат экен. Тургунбай Садыков деген бул чоң көчө, бул килдеген көчө. Мен оюмча азыр же мынау алыныш керек, же мынау монча алыныш керек. Аны түздөш керек да, мындай болбойт да. 7 метрден ар жерден ирейте берсең, анда бул проспект болобу? Бул эртең бул көздү ачпайт да бул. Жүктү жеңилдетпейт. Мен мына зымды карагылайм. Зым турат. Бул зым мунунун чатырынын үстүндө турат. Бул боло береби ушул? Эртең бир өрт чыкса же бирдеме болсо ким жооп берет буга? Саякбай Манасчы аттуу көчө экен бул. Бул Саякбай Манасчы көчөсү. Саякбай Манасчы деген көчө 60 жылдык, СССРдин 60 жылдыгы деген көчө экен. О көчөлөрдүн аттарын деле өзгөртүп салса болгудай экен. Качанкы өлүп жаназасы окулуп бүтүп сөөгү сөпөт болгон СССРдин 60 жылдыгы деп отурабыз дагы эле. Эгемендүүлүк көчөсү деп койсо болот. Же эркиндик көчөсү деп койсок болот. Нарк көчөнү. СССРдин 60 жылдык деген көчөсүн. Же Кыргызстан азаттыкка чыккан көчө катары азаттык көчөсү деп койсо болот. Эркиндик көчөсү десе болот. Эгемендик көчөсү деп койсо болот. Сөзсүз эле бир адамга атты кара бербей. Кыскасы ушундай. Сагынбай же Саякбай бекен. Кыскасы ушул Манасчы көчө экен. Ушул Манасчынын көчөсү ушундай обалда экен. Бул жерде азыр дээрлик иш болбоптур. Мэр келип кетиптир, иш болбоптур. Наркы жакта ошол СССРдин 60 жылдыгы деген көчө. Ал жакта аракет бар экен, бирок эл укпай атыптыр. Мэр келип туруп чукулатып мындай чокутуп койгон окшойт, ошо бойдон турат экен. Айрымдары алыптыр. Эң негизги деп аткан административдик көчө деп аткан ошол Тургунбай Садыков көчөсү менен мына ылдый жактагы көчөлөрдү бириктириш үчүн ал көчөнү түздөш керек. Түздөйм десең бир нече сунуштурга барыш керек экен. Ага билбейм кандай кылат, компенсация маселесин кандай кылат. Макул, компенсацияга жетпей туруп туралы. Жок дегенде компенсация төлөнбөй эле жөн эле мынага окшогон мынантип тепкич кылып тосуп алган, 2 метр чыгып кеткен, 3 метр чыгып кеткен, мынага окшоп мынантип жөндөн эле бак тигип алгандарды азыр алып, эртең акчанын келишине даяр болуп туруп турса, жакшы болот эле. Ошондо дагы эртең акча келип түшөрү менен казып туруп канализацияны өткөрүп, казып туруп суунун турбасын өткөрүп, үстүнөн жаап туруп, таптап туруп эле анан кийин баягы жок дегенде 2 полоса жол кылып, андан нары 2 полосанын ордун калтырып, обочинасынын ордун калтырып, тротуардын ордун калтырып, жашыл аянттын ордун калтырып, арыктын ордун калтырып 2 жагынан. Ошентип жолдун энин чыгарып койсок деле ал эч ким чыкпай туруп турса, эртең 10 жылдан кийинби, 20 жылдан кийинби, 5 жылдан кийинби ал баары бир кылынып кете бергенге мындай шартты түзүп койсок болот эле. Ошол зарыл деп ойлойм. Жок дегенде ушул 2 тилкелүү асфальтты басып койсок деле. Жолду кеңейтип ала турган болсок, 2 тилкелүүнү асфальтты ошол шашылыш басып кое турган болсок дагы, мисалы мына жерге чейин басалы дейли асфальтты. А мыналарды бошото турган болсок, бул жактан дагы 2 тилкелүү дагы 1 тилкенин орду калабы? Ошол жолду жөн эле калтырып койсок, турбаны ошол жерден өткөрсөк, же тротуардан өткөрсөк, боло берет да. Ошолордун баардыгынын алдын алып, ошол даярдап койсок болмок. Кеттик эми башка көчөлөргө өтөлү. Так, бул азыр мына Илимбек Мурзаев деген көчө экен. Бул көчөнүн башы дагы жок, аягы дагы жок. Бул көчөгө кириш үчүн башка бир кычыктарды аралап анан кирет экенсиң, же бул жактан бир кычык менен кирет экенсиң, чыгып кеткенде дагы бир башка бир кычыктар менен чыгат экенсиң. Башка жолу жок. Түз мындай болуп бир жака кошулуп кетпейт. Мындан барып наркы башып кошулуп кетпейт. А бирок көчөнүн энин карасаң дурус эле экен. Мынаны караңыздар. Эгерде ушул дубалдан ала турган болсок, мына 1 метр, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 метрлик көчө экен. 18 метрлик көчөнү билесиңер. Кадимкидей эле бул толук кандуу бир жаман эмес стандарттагы көчө. Бирок ошондо мындай эме жок. Мыналар дагы азыр жок эле дегенде 3 метр чыгып алган окшойт. Наркысы деле бирөө чыккан, ошого улап кетишкен анан наркыга. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Саламат, жакшысызбы? Ушул жерде жашайсызбы?
Мен о нарық көшесі. Нарық көчөдө суу барбы жокпу? Су неме о ішке су бар. Кадимкидей. Труба менен? Труба менен. Келген. Чыгып Чыгып атабы? атат. Баягыда бир чыкпай атты эле го. Чыкпай калган. Анан? Бир 2 айча чыкпай калды. Анан? Билбейм, ремонт кылып азыр чыгарды да. Чыгарды, азыр чыгып атабы? Чыгып атат. Жакшы экен. Сааттап чыгабы же? Жок, түнү күнү чыгат. Канализация жок, бирок. Канализация жок бизде. Аны эмне кылтасыздар? Септик кылтасыздар. Жерди көөлөп туруп ошого чүрүп атабыз. Канализация иштебейт бизде. Мына көчөлөрдү ачайын деп келип, мэр мынтип бир кыдырып, мындай бир бастыбы, баспадыбы? Жок, баскан жок. Бизде мисалы мына биздин көчөлөрдө мындай 3 фаза ток жок. Аппарат иштетейик десек бизде жок болуп атат. Вообще столбай ham жок, неме ham жок. Баягы эптеп эле үйлөргө Чырак жанса болду. Лампочка жаксак болду, ошондой эле. Биздин көчөлөрдө жок да, свет жок. Снос боюнчачы? Снос боюнчачы? Снос боюнча ham жок. Өзү негизи кандай деп ойлойсуз? Снос керекпи, кереги жокпу Баткенге? Сносту биз колдонгон эмес экенбиз, билбейт экенмин. Колдонгон эмес. Канализация менен сууду. Жок, снос кылып мындай сүрдүрүш керекпи көчөлөрдү? Ачыш керекпи же кереги? Көчөлөрдү ачыш керек. Баягы көчөлөргө уже чыгып кеткен жерлери бар. Башка болгон, столбак курайын десе, столбага места жок, неме жок. Бардыгы огородторго чыгып кеткен жерлери бар. Ошону эмне сенин мына документиңди көтөр деп алып, документин алып туруп, сенин чегиң мына жер экен. Андан нар жагына кир, бул жагын бер бизге өзүңдүн жерди деген киши барбы жокпу? Ондой кишилер келген жок бизге. Биздин көчөлөргө келген жок. Биздин көчөлөрдө мына мисалы канализация иштебейт. Азыр суу бир 2 ай биз ташып иштик башка кылып. Азыр эмди чыгып калды, Кудайга шүгүр чыгып турат суу. Бирок напору жок да. Напор жок. Мурдагыдай напор болуп чыкпайт. Ошол анан мына канализация вообще эле иштебейт. Жерди көөлөп сууду агын суу немени, кир сууларды жерге дейм кылып атабыз. Ылдыйрагыңыздарда адамдар аны шордуруп ичип отурушат. Аны ошондой да. Макул, рахмат. Мына да чыгып, биракка чыгып тосуп алыптыр. Же мына эски үй ушундай курулуп калганбы? Азыр мына карасаңыздар, мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, жана 18 метр эсептедим. 18 метрлик кең көчө келип туруп, мына жака келгенде бир 6-7 метр болуп кыскарат экен. Тарып кетиптир бул учу. Анан келгенден кийин бул келип мынага такалды эми. Мындай баш аягы жок да, ушу көчөлөрдүн мындай андан нары чыгып кеткен, башка көчөгө кошулуп кеткен жери жок. Буга кошулат. Буга кошулса барып туруп мына 50 метрден кийин дагы бурулуш керек. Мына жагына боло турган болсо, мисалы мына кайра эле баягы Тургунбай Садыковго кирет экенбиз. Бул көчөдө дагы мисалы мындай бир бычымдын эмеси жок, мындай бир архитектуранын колу жок да. Салам алейкум. Бир экөөс сөз. Алейкум ассалам. Кандайсыз, жакшысызбы? Тынчпы? Дандуу жүрөсүздарбы? Аллага шүгүр. Мына жакта баягы мэриңиздер келип, снос, мына жакта алалы, мындай кылалы, көчөнү бул көчөгө бириктирели дегендей аракеттер барбы жокпу? Билбес экенмин ал. Кудай кааласа. Насты сностор башталган. Кайер башталды? Основной мына көчөлөр болуп атпайбы? Центральный көчөлөр. Мына Тургунбай Садыковдо көчө. Садыковдо. Эми ал Тургунбай Садыков деген ал сносту мен көрбөдүм ал жакта. Бир аз болуптур эми мындай чок коюп. Чок койгон да. Мурунку мэрин жасаганы. Мурунку мэрдин жасаган. Азыркы мэрчи? Камайсын жасаган. Шопурдунбу? Шопур экенбиз. Сол азыркы мэри тааныбайм эле. Көрбөсө. Ошонун мэри дегендей болуп, жүгүрбөсө пробег жок. Жүгүрбөсө жок дегенде кичине басып атабы? Баспайт атты, карабай. Колдар кагалып алып, Кудай кааласа да буягы. Суучу? Суу маселеси жакшы азыр. Суу чыгып атат. Баягыда келип берки ошол шопур менен ызылдашып кеттим эле анда. Ошондон кийин жакшы болуп калды. Сен келгениң жакшы болду. Рахмат, Алла разы болсун. Жок дегенде ошодон кийин майнап чыккан жакшы болду. Мына азыр мисалы мен айтам да. Наркы мисалы мына бай чыгып алыптыр. Эми байлар баягы өзүнүн эмерак сезет да эми. Мен сиз кошулбай эле коюң, бай менен урушуп кетпең, кошунаңыз менен. Ашытаңыз менен. Мына
биракка чыгып алыптыр. Ошолорду алдырып мына келинди караң мисалы, жолдун ортосунда барат. Пешеходный жол. Ооба. Жоқ, Тротуар жоқ. Тротуар. Наркы жактарды эми наркын деле мындай түздөп наркы дарбазаны бер жагына киргизип мына түздөсө болобу эле. Жоқ, архитектура эме да бул. Мындай Архитектура барбы өзү сиздерде? Шаардын архитектору ким билесизби? Шаркы Таанысызбы, тааныбайсызбы? көргөнмүн. Өзү тагаларда болот. Тага жери. Ал каяктан билем алганы? Оштон болуш керек. Оштон. Макул, рахмат. Сиз тага, жок, рахмат. Тагаңызды жамандатып алып анан мен сиздер дуруштуруп жүрбөйүн. Мына караңыздар эми. Мынау дагы бир акылдуу окшойт да эми. Бул дагы чыгыптыр. Ушинтип атып эле тепкич кылып, алейкум ассалам. Чыгып атып эле анан өзүбүз бууп жүрөт окшойбуз. Муну мисалы эч ойлонбой туруп сносты кылыш керек болчу. Ал жок. Мына тротуарда ассаламу алейкум деп мына машина көлөкөдө турат. Себеби тротуарды биздикилер ушинтип гараж кылып пайдаланат. Нуруев деген көчө экен бул. Эми мына Тургунбай Садыковго келдик. Бул жакта дагы баягы көчө талаш маселе окшойт. Ошол мен дагы бир жолу айтам, буга чейин дагы айттым эле. Урматтуу мынау биздин жетекчилер. Кичинекей жетекчилер эмес, чоңдор, биринчи, экинчи адамдар айтпаса болбойт окшойт. Ошол президент өзү, Камчыбек Ташиев генерал өзү, ошолор чыгып эле айланайындар. Бир көчөнү бир эле адамдын атына берели, бир көчөнү 3-4 адамга бөлүштүрбөйлү деп айтып койсоңуздар сонун эле болот эле. Себеби азыр мынау көчөнүн аты Тургунбай Садыков экен. Тургунбай Садыков деле эми чоң скульптор, чоң бир маданий Кыргызстандагы гиганттардын бири. Ошого ушул көчөнү берипбиз атын. Макул, жакшы, рахмат. Бирок мынау эстеликтен нара арагын карасаңыз, ал жагы башка адамдын атында экен. Азыр бир айтайын десең, мынау жагы Тургунбай Садыков көчөсү дейин десең, жок, наркы жагы уже башка бирөөнүн көчөсү, башка бирөөнүн атында турат. Ошентип адамдарды адаштырбай эле. Мына жакта мына СССРдин 60 жылдыгы деп турат. Ошол көчөнү берип кой бирөөгө. Мына жактан дагы бир эски бир орустун көчөсү боло турган болсо атындагы аны берип коелу. Же жаңы бир көчөнү ачалы дагы ошону берели. Бир көчөнү эле баягы бөлүштүрүп, адам бардыгын башына айлантып, баягы кусок кылып бөлүп эле ар кимге бере бербей. Ошол бир көчөнү бир эле адамга береличи, сураныч. Ушундай бир мыйзам эле кабыл алып коелучу. Бир көчөнүн аты бир эле адамдын атында болуш керек деп коелучу. Мына жогорку кеңештин депутаттарына деле сунуш. Кээде ошо жогорку кеңештин депутаттары деле бир кызыктай бир нерселерди талкуулап отурасыздар. Карасаң бир тим эле бир адам оюна келбеген бирдемелерди айтасыңар да. Бул кыргыздын турмушуна кереги жок эле мыйзамдарды кээде чыгара бересиңер. Ошодон көрү ушул бир көчөгө бир адамдын гана аты берилсин, баштан аяк деген бир мыйзамды киргизип койсоңуздар, бир көчөнүн аты 2-3 бөлүнүүгө тыюу салынат деп койсоңуздар, кыйла кыргыздын мындай бир экономикасын көтөрүп жүрбесеңиздер дагы, жөн ошол адамдарды жок дегенде мындай көчөнүн атын тааныганга, мындай бир айтканга, болжолдогонго, ориентир алганга жеңилдетип коймоксуздар. Жок дегенде ошентеличи. Эми мына көчөнү караңыздар. Бул Тургунбай Садыков көчөсү. Наркы жагынан Оштон келет. Келип туруп ушу менен Лейлекке өтүп кетет. Бүтүндөй Лейлекти Ош менен байланыштырган көчө ушул. Андан нары дагы бир көчө бар. Бирок ал көчө да жыргатпайт. Ал болсо мынантип барат. А бул ошодон түз өтө турган көчө. Наркы жакта мынау облустук райондук администрация жайгашкан. Бирок ушул көчө да чучуктай болуп дичке. Эми муну азыр мынау жагынан ала турган болсок, мына алейкум ассалам. Мынау эски имарат экен. Эгерде ушул жерге чейин келгенде дагы наркыга окшогон мынантип чыгып алгандар бар экен. Эгерде муунун бычымыдан ала турган болсок, муну мыйзамсыз дейин десек болсо керек. Антейин десең, наркысы дагы бир эски үй экен. Ал дагы ошол мурунку мыйзамдуу үйбү билбейм. Андан наркысын карасаң, андан нары дагы чыгып келатышат мына. Мына тамаркасын карайлы, мына. Үй берака салыныптыр. Тамаркада отундан башка эч нерсе жок. Бир төшөк жайылып турат. Көчөгө эмнеге жүткүнөбүз дейм да. Көчөгө эле чыга беребиз. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Көчөңүздөр тар болуп атат. Тар. Мынау Ош менен Баткенди Лейлекти байланыштырган жол дейм. Главный жол ушул болот. Бирок азыр бир машина өтүп атса, бир машина аракта күтүп туруш керек экен да. Эки тилке дагы толук эмес экен да. Снос болуп атабы, болбойт абы? Болуп атат, азыр өдө жакта болуп атат да. Бул жака келе элек ба? Келе элекпи? Келе элек. Ошо снос болсун дегендер болуп атабы?
Снос негизи болуш керек да. Мына азыр мисалы үчүн мен азыр көрдүңүз зорго койдум да машинаны. Койгонго эмес да жак, өтө албайсың. Бириң өтсөң күн күтүп туруш керек, как положено. Ошо болгону жакшы биз үчүн. Азыр мынау жаңы мэриңиздер кандай болуп атат? Мындай иштеши кандай, темпине кандай баа бересиз? Энди жаңы мэр жаңы эле келди. Канча болду келген? Келгениге 1,5 ай болуп калды окшойт. 4 ай болду. 4 ай болду. 4 ай. Эми иштейм деген киши жана оштун мэрине окшоп эле ошо келген күн эле өтү күн келип эле баштайт экен го өзү. İşte otat negezi жақсы эле. Жақсы эле иштеп атат. Жақсы эле? Ооба. Азыр мына жака кирсем алы мэр келе элек көрө элекпиз дейт. Бейм барып мемеден Сиздерде архитектура барбы жокпу? архитектура бар. Ким архитектор? Бейм ошол мэр менен кошулуп жүрүп снос болгон жерде снос. Мага мен өзүм Булакбаш кварталында жашайм. Бизге да барып, бул базар башыдагы кварталга да барып кызматты кылып иштеп атат жакшы эле. Рахмат. Макул. Ийгилик. Снос болсунбу, болбосунбу? Болсун да, конечно. Болсун. Кеңейбесе болбойт да. Шаар болгондон кийин, центр болгондон кийин бул немени караң, движенияны караң биякта. Мен ошону айтып атам да. Бул Баткенди кичинекей дейбиз. Баткенде 30 миңдей эле адам жашайт дейбиз. Баткенге эми көп нерсенин кереги жок деп ойлошубуз мүмкүн эми, калкынын саны аз экен депчи. Бирок бул баягы Баткен түйүн да баары бир. Бул жерде жергиликтүү калк гана ошол 30 миң болгону менен, бирок күн сайын бул жерге келген, базарга келген, район администрацияга келген, обл администрацияга келген, прокуратурага келген, милицияга келген, архитектурага келген, соцфондко келген, салык кызматына келген, жана башка ошол жүздөгөн ушул жердеги баягы мына нотариуска келген, кыскасы ушундай расмий иштерге, мамлекеттик баягы тейлөөлөргө келген адамдардын саны абдан көп. Себеби мына жакта кылкылдап бүтүндөй лейлек жатат. Мына жагы Кадамжай Кызылкыя жатат. Ошо Кызылкыядан бери ушул жерге келет. Себеби ага аргасыз. Себеби ал жактын баардыгын ушул жерге байлаганбыз. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги ушул жакта, прокуратура ушул жакта, жана башка расмий органдын баардыгы ушул жакта. Айласыз келесиң. Базар ушул жерде дегендей. Анан ушул айыл ападан мынау тегерек четтегинин баардыгы ушул жерге чогула берет күнүгө. Машина бардыгы жөө келбейт. Анан машина менен келет. Келгенде машина батпай калып атат. Эми бул жерди борбор кылабыз дегенге жараша, жок дегенде ушул облустун борбору кылабыз дегенге жараша. Ошого жараша шартты түзүп беришибиз керек да, болбосо анда билбейм эми. Кызылкыячалыктагы болбой атат да. Кызылкыя мындан көрө чоңураак шаар мисалы. 60 миңдей калкы бар. Мисалы мындан караңыздар. Жөн эле чыгып алган. Ушуга чыгып не баракат табасың деген келет да ушу. Мен ушул жерде мындан караңыздар. Бул дагы чыгып алган. Тамаркасын көрдүңүздөр. Тамаркасы ошо чыгып алган кишилердин. Карасаңыздар, жөн эле тамаркасы жанагы отун басып жатат. Жөн эле чөп басып жатат. Аны пайдаланбай, жок ушу жүткүнү ушу жолго эле чыгабыз, жолдо эле тартабыз. Мынаны тосуп алып, азыр мисалы мен жөн эле айткым келет да, мисалы мынаны тостум. Ушуну тосконго азыр канча акча кетти? Жок эле дегенде бир 20 миң акча кетти. Анан ушул жерден бир жылда 20 миң сомдук киреше аласыңбы, жокпу? Албайсың да. Тыттан башка эч нерсе жок экен. Мына чөп басып жатат, жөн эле жатат. Баткендин айрыкча архитектурасын, азыркысын, буга чейинкисин бүт бардыгын ушул Баткен архитектурасын 7 атасынан бери, ушу жаралгандан беркисин архитектурасын бардыгын сөгө бергим келет да. Шыпырып эле сөгө бергим келет. Шылып. Себеби мына караңыздар, наркы жактан бир көчө келип мынага такалып калды. Мындан да нары чыгып кетпейби? Жок, бул мынантип барып нараарак, анан чыгыш керек. Же болбосо нараарак барып, анан бурулуп чыгышың керек. Бардык жерде ушинтип бууй берген да. Бир көчөнү мындай баштан аяк кылып койбойсуңбу? Жок, андай жок. Мынау көчө барат азыр. Бул наракка барып дагы бурулат. Наркы көчө барат, ал ошо жөн эле кетип аткан эле көчө. Мынтип туруп жылып, анан кийин жүрүш керек. Андан барып, анан дагы бул жака жылып, анан жүрүшүң керек. Ой, жөн эле мындай. Ол бир көчө ал. Башы бар, аягы бар. Ошо баш аягыны чыгара койбой ошентип мынтип буруп отурабыз да баягы. Аны эмне үчүн колдонот ошондойду? Же бул жерде баягы шпиондор иштеген батайын. Кээде ушинтип душмандар иштегенби? Ошентип эле ойлойсуң да. Себеби мүмкүн болушунча элдин жүрүшүнүн ылдамдыгын, транспорттук мобилдүүлүктү мүмкүн болушунча түшүргөнгө, мүмкүн болушунча ушу жайлатканга аракет кылгандай да, атайлабай аракет кылгандай. Болбосо бир түп-түз көчө келип атып эле кантип мынтип бурулуп алып, анан кийин дагы кетет. Неге түп-түз көчө келип эле түп-түз бойдон чыгып кетпейт, башынан аягына? Макул эми анча-мынча мындай бурулсун. Жок, бул жерде бурулуш жок. Бул жерде кадимкидей мынантип ошол 90 градуска буруласың, дагы 90 градуска буруласың, дагы 90 градуска буруласың, кайра дагы 90 градуска буруласың. Ошондо бир түп-түз эле көчө болуп кете турган жерге 1, 2, 3, 4 поворот кылганбыз. Азыр мына жер дагы ошондой мына. Түп-түз чыгып кете турган көчө. Жок, мына жерде участканы бергенбиз.
бергенбиз. Анан бул жагын токтотконбуз. Мына жактан келген кыймыл тып мына жерден камбулгандай токтойт. Мына жакты карайт, анан кийин чыгат. Эми бул жерде дагы бир аппендичилик бар. Мына көчөнүн аты Сабыр Алишеров көчө. Бул көп деле жүк көтөргөн, көп деле баягы нагрузканы алган көчө эмес экен. Эң негизги нагрузканы мына Ош Лейлек жолу алат. Бирок Ош Лейлек жолуна караганда мына болгону экинчи маанидеги. Керек болсо 3-4 маанидеги ички көчө кеңирээк болуп турат. А мына негизги баягы күрөө тамыр болгон, негизги артериялык көчө ичке чучуктай болуп. 233 лет номер. 420 Матис. Мына ушул Тургунбай Садыков көчөсү. Парковкага бир места жок, бир орун жок. Анан мынантип адамдар зарылчылыкта, бул турмушта. Бул оокат. Лейлектен келет, Кызылкаядан келет, башка жактан келет да. Келгенден кийин тамак ичип алайын деп кирет. Машинасын токтотоюн десе жай жок. Анан эмне кылат? Ушул жерге токтотот. Анан ГАИ келет, кубалап мынантип ызылдатып кетет. Кээде штраф салат, башка болот. Ошентип элди, баягы эл менен бийликти бири-бирине каршы коюп эле атабыз, Анан бири-бирин жаман көргөзүп, баягы бири-бирине каршы коюп, ушуга келип отурабыз да. Баягы ГАИге мисалы мындан башка жумуш жокпу? Бар да. Ал ошону кылбайбы? А мына элдер ошол ГАИ менен эле урушайын деп турабы? Жок. Алар деле тынчыраак тамагын жеп, тынчыраак ишин бүтүрүп кеткиси келет. Жок, ал болбойт. Себеби эмне? Себеби орун жок. А орундун бардыгын мынантип бечак эле мынантип кор кылып эле отурабыз. Жолду кеңейтели, парковкасын өзүнчө чыгарып берели, тротуарын өзүнчө чыгарып берели, арыгын арыктай кылалы. Баягы кууганга дагы, качканга дагы шартты түзөлү, бардыгынын жолдо акысы бар. Биз эми кээде ушул мен өзү мындай ачык айтайын, өтө динчил эмесмин. Аны бардыгыңыздар жакшы билесиздер. Бирок мен ушул менден динчилдер, менден өтүп баягы бешмал намазды калтырбай окугандар, жок дегенде жума намазды эч калтырбай баргандар. Мындай карасам бардыгыңыздар эле менден көрүү намаз көйрөөксүздөр, менден көрүү динчилирээксиздер, менден көрүү динден кабарыңыздар жакшыраак. Мени көбүнчө сындайсыздар, ушул ыдырыс динден кабарың жок, окубайсың, кылбайсың, ниет кылбайсың, амал кылбайсың, жана башка дейсиздер. Бирок намазды окуп койгонуң ал башка. А бирок намазды окуп коюп эле мынантип жолдорду тосуп ала берген ал болбойт. Ал эч кайсыл дин ошону кечирбейт менин оюмча. Динде дагы логика бар, жок эмес. Намазды окуп койгонуң эмне, жолду тосуп алганың эмне? Намазды окуганың эмне, жолго чыгып кеткениң эмне? А жолдо бирөөнүн акысы бар да. Жок дегенде иттин дагы акысы бар да. Ошо жерде мындай кычыгыраак жолдо жүрөйүн деп, четирээк болсо дагы. Намазды кеп кылып атканда ал бизге керек эмес да. Бизге, мисалы Кудайга сенин намазың керек боло турган болсо, бизге кадимкидей сиз сыяктуу, биз сыяктуу жөн жүргөн адамдарга жөн эле адамгерчилигиң керек. Жөн эле адам катары бирөөнүн акысын жеп албай, бирөөнүн жолун тосуп албай, жөн эле адам болуп беришиң керек да. Бизге ошол керек. Ошон үчүн мен айтат элем да, ушул тоспоңуздарчы сураныч. Динде дагы жок ошол нерсе. Мыйзамда дагы жок. Адамгерчиликте дагы жок, кыргызчылыкта дагы жок. Эч нерседе жок, тосуп ала берген. Тоспойлучу. Мындай туугандар. Наркы жагында мына тоого карап, бужумга карап, жана Жибек жолу деген көчө өткөн. Жибек жолу деген көчө Баткендеги жападан жалгыз баш аягы бар, бир жагынан бир жагына чыгып кеткен, ортодо мынантип бир жөндөн жөн эле сына бербеген, бир кесилиш болсо эле жылып кетпеген, бири-бирине туш, жападан жалгыз көчө экен. Эң мыкты көчө ошол экен. Башка көчөлөрүнүн бардыгы аягына чыкпайт. Келет, сынып калат, бурулуп анан кетесиң. Бир көчө, бир эле көчө. Эки башы мына ортодон бир мындай бир кесилиш эле болгон болсо, кесилиш бири-бири менен тушташпайт экен. Бири-бирине тушташ көчө Баткенде дээрлик жок экен. Жалгыз гана наркы жактан өткөн, жаңы салыныптыр. Ошол көчө гана Жибек жолу деген көчө. Ошол гана бул түз өтөт экен. Мына жакта Сыдыков деген көчө бар экен. Сыдыков көчөсү дагы наркы жакка барганда сынат экен. Анан эми ошол Сыдыков көчөсү менен мына жакта Жибек жолун бириктирген мына Насирдин Исанов деген мына каналды бойлогон дагы бир көчө бар экен. Ушул каналдын аркы бети дагы жол экен, берки бети дагы жол экен. Бирок бир дарак жок экен. Мына жагы азыр ушул сноско суусап турат. Ой, мени снос кыл деп суранып турат. Бирок муну снос кылайын деген киши жок азырынча. Буга чейин болгон эмес. Балким эми мындан ары кылабы, кылбайбы, Кудай билет. Кыскасы ушундай. Достор, Баткендеги архитектуранын тагыраагы архитектуранын жоктугунун же болбосо архитектуранын душмандыгын
көргөзүп берейин. Мынандай, мына көчө келди. Келип бул көчөгө такалып калат. Мындан нары чыгып кетпейт. Андан чыгып кетиш үчүн мына жактан 5 метр бурулуп, анан нары чыгып кетишиңиз керек. Эми мына Тургунбай Садыков көчөсү. Мындан да мындай келесиз. Келип мындан нары ошко чыгып кетейин десеңиз, жок. Бул жерден дагы мынантип 5 метр ылдыйга бурулушуңуз керек. Анан кетишиңиз керек. Бири-бирине туш көчө жок бул жакта. Мына көчө келип, бул жака сынып, анан кийин нарага бурулуп, анан кетиш керек. Бул көчө келе турган болсо, бул дагы сынып, ылдыйга түшүп, анан кетиш керек. Мындай түз көчө жок. Муну Баткендеги архитектуранын, илгерки архитектуранын элге душмандыгы дейинби, билбейм. Же атайын бир диверсия болгонбу? Ушул Баткенде эч качан эл түз жүрбөсүн. Дайыма жүдөп жүрсүн. Дайыма такалып жүрсүн. Дайыма ушу поворот алам деп, бурулам деп, баягы уора болуп жүрсүн деп атайын ушундай кылганбы билбейм. Баткенде түз көчөнү табыштын өзү кыйын. Азыр мисалы эгерде чындап Баткендин бийлиги элге бир мындай жакшылык кылам дей турган болсо, Баткендин архитектурасын оңдойм дей турган болсо, Баткендеги автомобилдик, мобилдүүлүктү көтөрөм дей турган болсо, ойлонбой туруп мунаны снос кылыш керек да. Эч ойлонбой туруп мына саламат Баткен дегенди. Себеби мындан карасаңыздар баардыгы ушул жака бурулуп анан кетет. Түз эле кетсе болбойбу мындай? Жок, ушу бурулуш керек. Мына жол чыгат, бул дагы буяка такалат. Бул эми мындай карасаң облустук администрация ушул жерде турат. Райондук администрация ушул жакта турат. Бул көчө өзү административдик көчө болуп атат. Мунун наркы жагында дагы бир көчө бар. Анысын карасаңыз, мындай ортосунда багы бар, көлөкөлүү, эки жагында багы бар, кеңири көчө. Азыр аны дагы көргөзөм. Ал дагы келет, келип туруп ушул жерге мына жактагы имаратка такалат. Ал дагы түз өйдөгө чыгып кете албайт. Ал дагы өйдө нараарак барат, анан кийин бурулат, анан кийин чыгып кетет. Кыскасы бири-бирине туш көчө жок Баткенде. Баткенде бири-бирине туш көчөдөн болгону жападан жалгыз бир гана жибек жолун көрдүм, башка бир дагы көчө көргөн жокмун. Баардыгы ушул сынып жүрөт. Сынып жүрөт. Бири-бирине мындай туш эле келаткан көчө эмнегедир туш эмес. Жок эле дегенде ошол келесин, бир имаратка такаласын, анан кийин буруласын, анан чыгасың. Же 10 метр буруласын, жок эле дегенде, бурулбадым дегенде бир 5 метрге мындай бурулуп, анан кийин кайра түздөлөсүң. Баткендин архитектурасын эмне үчүн ушундай кылган? Мен эч акылым жетпей койду. Болбосо азыр мына көчө наркы жактан оштон келе атып, түп-түз мындан нары лейлекке чыгып кете турган эң чоң көчөлөрдүн бири. Баткенде өзү болгону 3 гана көчө бар. Негизги артериялык деген 3 гана көчө бар экен. Бул мына ушул Ош Лейлек көчөсү, Баткен Лейлек, мындай Ош Лейлек деп коелу. Ошондой Ош менен Лейлекти бириктирген чоң көчө. Бул дагы ушинтип сынып жүрөт. Наркы жака барганда кууш болуп кетет. Ал жакта эки машина мынантип өтө албайт бири-бири менен. Шыр өтүп кете албайт, батпайт. Эки тилке түзүгүрөөк болгон эмес. Ал жагы макул. Ошол бул эң негизги баягы артериялык көчө дегенибиз ушул. Анан бир көчөсү жанагы жибек жолу көчөсү. Ошол бар. Анан мындайракта дагы бир көчө бар. Аэропорттун астынан өткөн. Ал көчөнүн атын эстей албай атам, ал дагы сынык көчө. Ал дагы мынантип отуруп шаардан чыгат. Болбосо бул Баткен шаарынын ортосунан өткөн мынау кандай десем, өлкөнүн наркы чети менен наркы четин, бул башы менен бул башын бириктирген трассалар өзү. Ошол трассалар өзү трассада эмес да. Зуулдап эле мынантип шаардын бир четинен же шаардын ортосунан ойуп чыгып кете албайсың да, көзөп. Бардыгы ушул сынган көчөлөр, бардыгы ушул тар көчөлөр, бардыгы ушундай бир кызыктай бир майып көчөлөр. Бир дагы соо, мындай бир канды ушу дүркүрөтүп, канча кан болсо ошонун бардыгын алып өтүп кете турган трасса эмес. Ошондой бир артериялык жол эмес. Бардыгы майып, бардыгы ичке, бардыгы сынык, бардыгы бурулуш. Муну азыркы архитектура келип оңдой алабы, албайбы мен билбейм. Бул жакта азыр байкашыма караганда Баткендин губернатору алмашты, Баткендин акими алмашты, Баткендин мэри алмашты. А бирок ошолордун ушуга эрки жетеби, жетпейби, мен азырынча көзүм жетпей турат. Так, азыр жана айткандай бул жакта губернатор алмашты, аким алмашты, мэр алмашты дейин. Анан ал кишилер азыр келип иштеп атышат. Бир жагынан алганда мындай эми. Губернаторду дагы, мэрди дагы, акимди дагы алмаштырып атканда, ушу жерге дайындап атканда, сен мына нерсени кыласың, мындай иштейсиң, мындай бир жыйынтыкты бир натыйжаны көргөзөсүн дегендей бир милдеттенмелер булардын мойнуна илинсе керек. Ошол кандай милдеттенмелер болду экен?
Азыр булардын миссиясы эмне экен? Ошону бирөө сурайлы. Анан экинчи жактан алганда азыр мына Баткенде чек ара маселеси бүттү. Чыр-чатак дээрлик жок. Баягы кое турчу мына жакта чыр-чатак болуп атканда анан кийин кылабыз. Мына жакта азыр бүтүрүп алайын дей турган иш жок. Азыр булардын бирден бир эле милдети, бирден бир эле миссиясы азыр ушул жердеги элдин жашоосун оңдош, жок дегенде мындай бир шарттарын жасап бериш болсо керек деп ойлойм. Бюджетин көтөрүш, жумуш менен камсыз кылыш, мынау элдин ушундай көчөлөрдүн, тротуарлардын шарттарын оңдош да эми мен түшүнүгүмдө. Анан ошого кандай аракет болуп атат, эмне кылып атышат, бир өздөрүнөн сурап көрөлү. Assalomu alaykum. Кандай жакшысызбы? Жакшы эле. Губернаторга кирип бир оз интервью алсак дедик. Жарайт. Аты мудрес. Мукайлажан чакырчык кабылдамадагы жол. Келесиз. Assalomu alaykum. Кандайсыз? Телефонду карай берип, көзүңүз кызарып кетиптир го. Ой, эмнени карап атасыз? Эмне иштер менен жүрөсүз? Баламды алаксыз турам. Алаксыз отурам. Эмне иштер менен келип калдыңыз? Аялымды эне даңкка чакырган экен, ошол экен. Батыр энеби? Канча балаңыз бар? 6 балам бар. Жакшы экен. Сиз баягы генералдын саясатын мындай кыйшайуусуз аткарып атыпсыз да анда. Жакшы. Так. Өзүң киргизип бердиңизби? Сиздер кирбей эле койсун дейби? Тек кирдим, кирбедим да мына баламды мына жерде алдым. Мына жакты бир көрүп чыгалычы макул. Баткенде жашоо кандай болуп атат өзү? Кудайга шүгүр жакшы эле. Жакшы элеби? Эмне өзгөрүп атат? Бар жок. Билбесем мен жакшы да эле. Жок эми мындай да. Бирдеме мындай жакшы дегенден кийин же мурда эле жакшы болчу. Мурдага караганда жакшы да. Ошо эмне жакшырды айтпайсызбы? Айтышкан билбедим. Эмнеси жакшы деп атпайсызбы? Жашоо жакшы болуп атат дем. Жашоо эмне болуп атат? Айлыгыңыз көбөйдүбү? Же иштерде иштебейм. Эмне пособия көбөйдүбү? Жок. Эми Же жолдор тегизделдиби? жолдор дагы жакшы эле. Свет өчпөй калдыбы? Свет эм өчпөйт. Суу чыгып атабы? Суу чыгып атат. Канализация барбы? Канализация жок. Газ барбы? Газ жок. Эмне болуп атат өзү? Эмне өзгөрдү? Ошону айтпайсызбы? Мурда жол тегиз эмес беле? Мурда канализация жок, азыр деле жок. Мурда газ жок, азыр деле жок. Мурда свет өччү эле, өчпөчү эле? Мурда өччү эле. Азыр? Азыр өчпөй калган. Свет өчпөй калыптыр, жакшы. Бир плюс. Бир плюс. Жакшы болуп атат дегениңизби? Кудайга шүгүр мен үчүн билбейм, жакшы да эле да. Эмнеден улам ошентип жакшы? Кайнап атат 2 мал ошол. Кара казан кайнап атат. Кудайга шүгүр деле. Жерде иштебесеңиз акчаны каяктан таап атасыз? Тоого чыгам, анча-мынча. Содагер кылам. Тоодо эмне? Тоодо акча барбы? Тоодо эми эгинтигин кылам, айылда эгинтигин кылам. Ошондой Канчылык бар. канчылык бар. Анан Бар кичине. мал бар. Ошолорду карап. Жакшы экен. Рызкы келип атат да. Жок эми ал сиздин ол тоодогу малыңыз азыркы кандай десем, мындай заман өзгөрүп атат деп атпайсызбы? Өзгөрүшүнө кандай таасир этип атат эми? Сиздин малыңыздын эмне тиешеси бар? Мурда деле малыңыз бар эле, азыр деле малыңыз бар. Мурда ошол малдын эсебинен тирилик кылсаңыз, азыр деле малдын эсебинен тирилик кылып атыпсыз. Мурда же кымбатчылык болуп, азыр арзанчылык болуп атабы? Эмне болуп атат? Же мурда бир уй сатсаңыз, мисалы, бир торпак сатсаңыз дейли? Азыр продукция кымбат, мал да кымбат. Мурда мал арзан, продукция арзан эле. То есть өзгөрүш жок дейм. Ошондой эле экен да. Мисалы, мурда бир уй сатсаңыз дейли? Мурда канчага сатат элеңиз? 5 жыл мурун. Мурда арзан эле, 25 миң 30 миң эле. 30 миң эле. Бирок 30 миңге эмне алат элеңиз? Продуктардан. Бир кыштык продукта келет эле да. Бир кыштык. Азыр мисалы уюңузду 80 миңге сатасыз. 80 миңге бир кыштык тамак аш келеби? Жетпей калат. Жетпей калат. Демек минус аркага кетипсиз. Ошондо бир болуп атат. Бир. Дагы сиз жакшы болуп атат деп атпайсызбы? Эми жакшы деген сайын эми жакшы болот деген үмүт да эми жакшы. Үмүт үчүн мындай алганда сиз жанагы аванс кылып аткан турбайсызбы, а? Жакшы болот дей берсем, жакшы болуп кетет деген аванс экен. Жакшы. Макул. Мына жакта азыр мен ушул паркты көп жолу айттым эле. Мен адашпасам 2-чи же 3-чү жолу тартышым ушуну. Же 4-чү жолу тартышым.
Мынау облустук администрация. Администрациянын бети жанагы кыздар бар эмеспи, бетин эле боеп алган. Анан ошо сыяктуу болуп бетин жакшы көркөмдөлгөн. Бирок ушундай көркөмдүк мына артында жок. Негедир ушул бетине эгилген мынау арчалар, бетине эгилген мындай көлөкөлүү жакшынакай көркөм бак негедир мынау жака эгилбейт, эгилсе дагы эч эле көктөбөйт. Не бир ушу бир кызыктай бир демеси бар да ошонун. Мына наркы жактан келатсаң мынау капталы көрүнөт, бети көрүнөт, жакшы. Бир жолу президент өзү дагы келип ушул жерде ушул дарактардын фонунда жаңы жылдык куттуктоосун тарткан. Аны көрүп отурсаң, ойбой, Баткенде эле бир жакшы эле шаар экен дейсиң. Бирок мынандай эле өтсөң бир 10 кадам таштап, артына өтө турган болсоң эле мынантип жатат. Муну ушул паркты дайым реконструкция кыла беришет, эч эле оңолбойт. Бирок реконструкция кылбай дагы койбойт. Азыр эми кайра башынан башталыптыр эми. Бул жака фонтан жок эле, фонтан куруп башташыптыр. Мына жерлерди оюптур. Мына имараттар турат. Булар эмнеге турат? Салам алейкум. Бу парк канча жылдан бери оңдолуп атат ака? Бу парк канча жылдан бери оңдолуп атат дейм? Мурда дагы оңдолот эле го. Мурда деле оңдошкон да. Бир келсем казылып жатат эле. Быйыл мында катуураак башталды окшойт, Кыскасы ушундай, туугандар, мынаны караңыздар. Мен жөн эле салыштырып айтайын, мен көп айтам ушу. Айланайын, Мажурумталдан өткөн арзан нерсе жок. Ал арзан болгон менен өзүн өзү мындай актайт деп. Мына караңыздар. Мынау не дарак экен? Бир кайрагачпы, дуппу, каштанбы бир нерсе экен мынау. Ушул көркөм болуп турабы, же наркы Мажурумтал көркөм болуп турабы? Менин оюмча Мажурумталдын көлөкөсү дагы калың болуп турат. Көркөмдүгү дагы көйкөлүп жакшына болуп турат. Мажурумталды эле эгип кое бергиле. Арасына аралатып наркы бака теректи эгип кое бергиле. Анча-мынча макул, арчаны жакшы көрөсүңөр эми бардыңар. Арчаны деле эгип кое бергиле. Ора болуп эле кыйнала бербей, баягы бизде мурда өспөгөн, бизге жат, адаптация болбогон, көктөп кетиши кыйын даракты эгип ора боло бербей, өзүбүздүн эле арзан, сапаттуу, биз үчүн мындай кол бала ушул Мажурумталды эле эгип койсоңор, ушунчалык кыйналбайт болчусуңар дегим келет да. Мына көк көйкөлгөн бак болмок, ошол бактын астында жүрө бермекпиз. Ал бат дагы өсөт, бат дагы чоңойот. Анан көйкөлүп көлөкөсү дагы көп болот. Мына турат. Ошондойду эгип кое берсеңер, мына жак сыр бербей тура бермек азыр. Мына жака анан мындай жолчолорду кылсаңар кылып кое берет элеңер, анча-мынча отургучтарды коюп, чырактарды коюп койсоңор болду. Ким жакшы, Баткен жакшы. Ким көркөм, кайсыл жер көркөм, Баткен көркөм болуп жата бермекпиз. Жок, ошондой болбойт атат. Азыр эми мынантип казыптыр. Эми карасаң чоң эле бир грандиозный бир бир проект болуп аткансыйт. Бирок кандай кылышар экен эми? Быйыл 31-ине үлгүрөбү, үлгүрбөйбү эми? Макул эми. Жок дегенде быйыл ушул макул эми күзгө чейин болобу, кышка чейин болобу, ушуну казышсын, жасашсын. Эмки жылы жаздын алдында ошо даракты эгисин. Жок дегенде быйыл ушунун курулушу токтоп, быйыл чекит коюлуп, мындан ары сууну гана коесуңар, чырагы сынып калса, күйүп калса ошону гана алмаштырып коесуңар, башка иш кылбайсыңар дегенге жетсек, Кудай жалгасын болот эле. Анан эми бул паркта эми, парктын жерине мынабул мекеме курулуптур. Бул эми мамлекеттик мекеме болуш керек. Биздин максат кандын коопсуздугу дейт. Бул кан борбор окшойт. Кан борборуна ушу жерди бериптир. Паркты берип коюптур мындай алганда. Мына жерге дагы бир мекемени коюп, буга берип коюптур. Булар неге снос болбой турат мисалы? Ал эми паркты парктай кылып мындай бүтүндөй эме кылышыбыз керек эле. Мына ортосуна дагы бир нерсе куруптур. Бул менимче дараткана окшойт. Дараткананы ушу жерге курушуптур. Бирок канализация барбы жокпу билбейм. Ушу канализациясы Баткендики бүтпөй эле койду. Губернатор кабыл алган болсо киребиз. Кирип анын миссиясын сурайлы. Не кылайын деп келдиңиз, не планыңыз бар, не тапшырма менен келдиңиз. Азыр не жетпей атат, акча жетпей атабы? Батыраак иштегенге дагы не тоскоолдук болуп атат, ошолорду сурайлы. Баягы айтып атпаймынбы? Камчыбек Ташиев адеп айтып атат. Батыраак иштешибиз керек, батыраак кыймылдашыбыз керек, тынбашыбыз керек, убактыбыз жок деп атат. Эми ошого жараша иш болуп атабы, болбой атабы? Облустук администрацияга келдим, анан губернатордун кабыл алуусун сурандым. Бирок ушул Баткен облустук администрациясынын пресс катчысы бар экен, Чолпон деген айым экен. Ал чыгып
өзүн камерага тартпай эле коюшу суранды. Андан сырткары губернатордун бүгүн бош эмес экенин айтты. Анан эртең балким убактысы болуп кала турган болсо кабыл алышы мүмкүн. Күтүңүздөр деди. Биз эми күтөбүз. Анан тынбай эле иштеп атабыз. Жанагы сностор болуп атат деди. Сностон сырткары экономика кандай болуп атат? Бул кандай тапшырма алып келди? Кандай миссиясы бар алдыда? Ошол миссиясын кандай аткарып атат? Кандай жылыштар бар? Ошолорду сурайын дедим эле. Анан ал боюнча балким эртең жооп берет деди. Ушундай. Облустук администрациянын алдынан баратсаң, керемет, Европада бараткандай эле сезесиң өзүңдүчү. Себеби арчалар мынантип катар тизилип турат. Наркы жак көрүнбөйт. Жапжашыл мынантип суулар себилген, бул жагында дагы бир катар голубой элдер эгилген. Жакшы. Жаман эмес. Анан ушунун артына өтсөң эле иштин баары өлгөн да. Так, мынантип азыр ушул облустук райондук администрациянын арткы тарабын, каптал тарабында ушул парк бар эле. Ушул паркты азыр мынантип жашыл темир менен тосуп, ичин оңдоо иштерин башташыптыр. Бирок 31 августка чейин деген көп жерде пландар бар. Ошондой план боюнча иштеп атабы же андан кечиктиришеби, ага чейин үлгүрбөйбү билбейм. Эми мына жерди караңыздар. Исхак Разаков көчөсүндө турат экенбиз. Эми караңыздар. Исхак Разаков көчөсү мына бул жагынан 2 тилке, наркы жагынан 2 тилке болгон 4 тилкелүү чоң көчө. Ортосунда мындай жашыл аянты бар. Ошол нары кеткен, бери кеткен карама-каршы багыттарды бири-биринен бөлүп турган ортосунда багы менен. Жакшы, жаман эмес. Бирок бул эмне болот? Келет. Ысхаты келип туруп эле мына жерге такалат. Келип ушул Тургунбай Садыковго такалат. Анан мынантип азыр мына жерден байкасаңыз, ушул жерден бир 20 метр наркы эстеликке чейин жүрөт дагы, анан кийин өйдөгө жүрсө болот. Негедир Баткенде ушул машиналардын кыймылын жайлатуунун бардык аракети жасалгандай да. Кокусунан гана бир гана ошол наркы жактагы Жибек жолу көчөсү гана сынбай калыптыр. Калган көчөлөрдүн бардыгы ушундай сынык. Бири-бирине туш көчө дээрлик Баткенде жок. Эми муну ушул маселени мынантип мындай көзө өткөн, бири-бирине туштаган, болгондо дагы мындай сындырбай, мындай туш көчө кылып куруш маселесин азыркы мэрия, азыркы ушул Баткендин жетекчилиги кыла алабы, кыла албайбы, колунан келеби, келбейби? Келсе качан келет же таптакыр келбейби билбейм аны. Эми караңыздар, мына жерде снос боюнча айталы эми. Снос жагынан айта турган болсок, мына көп кабаттуу үйлөр турат. Ошол көп кабаттуу үйлөрдүн мына берки жактагы жерлери бардыгы ПЗУ деп коет. Придомовой земельный участок. Булар баягы көп кабаттуу үйдүн алдындагы ошонун короосу. Ошол короону мына бүт ээленип кеткен мындай болуп. Ошонун бардыгы өзү сүрүлүп, жашыл аянт болуп, анан кетиш керек болчу. Ал болгон жок. Снос бул жакта жок. Сноско суусап турат бул жагы. Мына жагы дагы. Эгерде мына жолду кеңейтем дей турган болсо, Тургунбай Садыковду, мына ушул столбага туштала турган болсо, бул столбадан түз кете турган болсо, мыналар дагы балким алыныш керектир. Эми негизги алына турган жактарды караңыздар. Эми мына жакты. Мына ушул Тургунбай Садыков көчөсү. Негизги борбордук көчө, баятан айткандай, административдик көчө. Бирок мынантип убактылуу курулуштарга деп мынантип уруксат бериле берген. Мына жакта кофе, комбо дейт, мына жакта кандай көрүк дейт, мына жакта дагы саламат, жакшыбы? Жакшы, рахмат. Мына жакта Алия деген магазин экен, ушулардын бардыгы менин оюмча снос боло турган абалда турат. Мына жакта Кыргыз Телеком деп бул өзүнчө эле бул дагы чыгып алыптыр. Мыналар кыскасы Баткенде архитектуранын бир аасы да жоктой да. Мына жагын снос кылышыптыр, бирок мына жери калып калыптыр. Неге андай кылышкан түшүнбөйсүң. Анан бул жактагы мына тротуардын энин караңыздар. Тротуардын эни да ушунчалык эме 2 метр дейбиз, ошо бир керек болсо мына 1,5 метрлик тротуар экен. Тротуарды дагы кеңейтиш керек экен. Мына турган мына дүкөндү, кичине дүкөнчөнү баш кылып, мындан нары түп-түз эле снос кылыш керек экен. Баткенде өнүктүрө турган, өзгөртө турган, снос кыла турган, кайра кура турган нерселер абдан көп. Кемчилик көп. Бирок Баткендин бир артыкчылыгы бар экен. Негизи эле ошо аймактардын бир артыкчылыгы бар. Кайсыл аймакка барсаң, Мегаком жакшы иштеп аткан болот. Ошон үчүн мен баягы видеолорду көп жүктөйм, көп таратам, көп бөлүшөм дегендей.
Анткени ушул көп операторлордун ичинен Мегаком гана менин купулума толуп жүрөт. Анткени Мегакомдо мындай марттык бар, айкөлдүк бар. Бир эле Мегакомдун сим картасы менен ноутбугуңа же болбосо жанагы лептопко же жаныңдагы башка телефонго Wi-Fi таратам десең дагы эч кыйналбайсың. Себеби бул эгоист эмес да, мындай айкөл, мындай канча кааласаң ошону бардыгын бере берет мындай. Таратсаң болот, бөлүшсөң болот, ачып койсоң болот Wi-Fi'ңды. Ошо жагынан алганда Мегакомго мен ушул Баткенде туруп дагы, Нарында туруп дагы мен ыраазычылык айтам да. Себеби ушунчалык ошого ыраазы болосуң. Ушундай жерде көзүңдү ачат. Мен Баткенге көп эле жолу келдим. Баткен өзү жана айткандай болгону 30 000 эл жашаган кичинекей шаарча. Көп эмес, чоң эмес. Бирок Баткенге келген адам сөзсүз адашат. Биринчи келген адам, экинчи келген, 10-чу келген адам дагы адашат. Анткени Баткенде жашап калган гана адам адашпай жүрбөсө, көбүнчө биз адашабыз. Эмне үчүн? Мынаны түшүндүрүп берейин. Баткендин архитектурасы же атайлап мурдагы архитектура бул жакта бир чоң диверсия болгонбу? Же ушунчалык келесоо болгонбу? Мен билбейм, кыскасы мындай. Мына Тургунбай Садыков көчөсү. Эми ошол көчөдөн мен азыр Сабира Алишерова деген көчө менен мындай кирипмин. Киргенден кийин бул көчө мындай болуп такалат экен, мындай бир туура көчөгө. Туура көчөнүн аты Жомарт Бөкөнбаев экен. Эми ошол Бөкөнбаев көчөсү менен бул жака түз өтүп кете албайсың да. Анан мен мынантип келатып оңго бурдум. Оңго бурганда мен мына жака келдим. Келгенимде мына жакта Муса Кадыр деген көчө бар экен. Бул мына жака чыгат экен. Эми мен ошого келип такалдымбы? Такалгандан кийин мен өйдөгө карап бурдум. Бурганымда мен мына жерде Турдубай Умарбаев деген көчөгө келиптин. Ал мына көчө экен, Турдубай Умарбаев. Эми ушул көчөгө чыктым. Чыксам, бул көчө мына жагы жибек жолуна чыгат экен, жакшы. А бирок мына жагы барып, о, көрүнүп турган дарбазага такалат экен. Мындан түз өйдөгө өтүп кетейин десең, жок, ага дагы болбойт экен. Мындан мына 5 метр нарага жүрүп, анан кийин өйдөгө чыгат экенсиз. Мындай болуп 5 метр бияка буруласыз, анан өйдөгө чыгасыз. Чыксаңыз, азыр Баткен шаарынын мэриясы жайгашкан көчөгө чыгасыз. Бирок анда дагы ошол Баткен шаарынын мэриясы дагы мындай болот дагы, бул дагы түз эмес. Бул дагы нары чыгып кетпейт. Ал көчө дагы бул жагы чыгып кетет, бирок бул жагы мынантип жогорудан келет. Келип, анан кийин бурулуп келет. Мындан түз мына жака чыгып кете албайт. Кыскасы Баткендин мына менин азыр жолумду эле карасаңыздар, мынантип бул жактан келдим. Анан бул жактан келдим, бул жактан келдим. Бул жактан бурдум. Буруп, анан азыр турган жерим мына ушул жер. А бирок азыр мен өйдөгө чыгам десем, бул жактан дагы бурулушум керек. Анан кийин мына жогору көчөгө чыгасыз. Ош Баткен шаардык мэриясы турган жерге. Бирок бул көчө дагы мындай туурасынан келет дагы мындан чыгып кетет. Бирок бул көчө дагы мындай жогору чыгып кетпейт да. Ушунчалык тупой, ушунчалык жанагындай чолок, ушунчалык бир сынык, майып көчөлөрдүн мекени ушул Баткен десек болот. Баткендегидей татаал, Баткендегидей ыңгайсыз жолдорду, Баткендегидей ыңгайсыз көчөлөрдү мен бир да жерден, бир да шаардан, Кыргызстандын башка өлкөлөрдүн дагы бир да жеринен көргөн эмесмин. Ушунчалык дагы кылабыт, эч түшүнбөйсүң. Мына неге бул жерде газ берди азыр? Газ берип катуу деле жүрүп кеткен жок. Жөн эле кыскасы ушундай туугандар. Эми мындан караңыздар, бул жакта снос болуп атыптыр. Азыр мэрия үчүн чыныгы баш оору ушул болсо керек дейм. Ошого окшогон жерлер. Мындан кара. Мына көчөнү азыр снос кылып атышыптыр. Эки жактагы дарактарын кесип атышыптыр. Дубалдарын буздуруптур. Арыктарын жылдыра тургандай болуп атат. Мына жактагы дарактарды кесип, жанагы дөмүрлөрүн омкоруп алып атат. Көчөнү чоңойтушат, андан маселе жок. Чоңойткондон кийин эмне болот? Барсаңыз наркы жагы барып туруп дагы туура көчөгө такалат. А бул жака келсеңиз мына үйгө келип такалат. Эми мына көчөнү кичине бераберээк буруп, мына үйдү мындайраак кыла турган болсо, бул үйдүн жарымы кетет, жок эле дегенде бул үйдүн жарымы кетет. Ошондо дагы мынантип ийрейет. Салам алейкум. Сиздерге айтып атабы мына көчөнү кандай болот деп? Биз тарпай эле кой. Негизи эмне дешип атат? Бизге айткан жок, ушуларды кескиле деди. Кескиле деди, кесип атышат. Кесип атат. А мына үйлөрдө азыр же мына үй кетет, же мына үй кетет дегендей сөз жок. Жок, үй кетет деген жер жок. Өзү негизи Баткендин архитектурасын бир мурда кандай сызган экен дейм да. Бардык көчөлөрдү бири-бирине мынантип тупик кылып эле бири-бирине
эме кыла бериптир да. Түз көчө жок экен да. Burada şonday boldu da. Бири-бирине туш көчө жок экен жер. Азыр мындан карасаңыз, мындай келди. Бул жактан 5 метр нарага бурулуп алып, анан кетишин керек экен. Burulasın. Burulup ketesin. Ошону түп-түз кылып эле илгери чебирбептирби дейм да. Неге мындай кылды? Ем уақытында şonda berilgen eкен da. Азыр эми сиздерди мынау көчөнү сиздерге берели, мынау жакты бериңиздер дей турган болсо, бул үйдүн жарымы кетет. Жок дегенде. Бұл менің үйім бұл. Экөө теңби? Мына быйыл салынды. Bunu buzup жер берем десе без проблема. Мисалы, bunu buzgan mezgilde менен нарага түшпөй койт да. Сиздин үйүңүздү булган эмес, сизден Манагында карасаң, азыр мынадан нарага түшпөй койт азыр. Бузса майлы. Мен азыр мана бузуп атам, мана дуалың чыгып кетиптир деди. Граница манерден экен деди. Үйдүн бурчунан. Үйдүн мен мына бурчунан да. Ошол жерден деди, мен буну апарып туруп анау үйдүн дуалы турбайбы? Ошого тушташым керек. Карап тур, мындай келгенде бияга келет да. Бул барып туруп ояга каяга барат. Ооба. Анда наркы үйлөрдө катары менен бузуш керек болуп Катары калат. менен бузса, о наркы сен мурда айттың эле го, баягы Жали садык. Төлө шаарчасы деген. Ошол жерге барат да. Ошол жерден баягы домдун чекесиге барат да. Мисалы, машинага бузуп барса. Ал жерде да кысталаң да ал жер. Ал жер кыска болуп калган. Азыр мына баш жагына карасаң, баш жагы жогон, ничке, майдак жагы жогон болуп кеткен. Бир Стос деп атат. мен билбейм, муну Баткендин убагында ушул баягы жолдорун сызып аткан адам Баткенге бир душмандык эле кылган окшойт бул. Баткендиктер мындай тезирээк жүрбөсүн, дайым жүдөп жүрсүн, бурулуп жүрүп ушу Баткендиктердин күнү жолдо өтсүн деген бир душмандык менен эле кылган окшойт да, чызган окшойт. Чыгып кетсин деди, бузуп атабыз. Мыналарым бузуп атат мына. Азыр эми бузганда эми мына жактан кичине туурулай турган болсо берки жака, мынаунун үйүнү макул эми үйүнү ал десе каягына алат. Бул макул эми үйдүн жарымына. Үйдү албайт. Бул манерден болот. Манерден тротуар болот. Тротуар эле бул асфальт жок азыр. Мына жер боло турган болсо. Анан анда сиздин үйүңүздү алса, анда дагы мынантип ирейип баары бир. Түздөлүш өтө кыйын болуп калды. Азыр мына жол каяка барат азыр эми? Бул жолу дарбаза турбайбы? Ошодо түшүп туруп нар жака чыгат. Карасаңыз, бул өзү андан нары жагында буга туш көчө болсо керек. Туш көчө мечиттин көчөсү да. Мечит, центральный мечит барго. Ошол үйлөрдө ачса, например, Мечитке чыгат. мечитке чыгат. Мечитке чыгып туруп бияктан барып Кызыл жолго чыгып кетет бул. Кызыл жол астыдагы курукка чыккан центральный көчө барго, ошонун үстүнөн чыгат. Ооба, бул мечиттен өтүп каяка барат бул? Мечиттен өтүп ошо трассага кетет Ошко. Ошо да эми мындай аганда мындай ушул жерден азыр мынау көчөнүн деле наркы жактарын мындай турлап келип, ошол жанагы ким эле жибек жолу көчө да, ошо жибек жолунан макул баягы Лейлекке кеткен жолдон түз мынау жака алып келе турган болсо анда. Жок дегенде ушул жерден бир 5-6 үйдү садага чабыш керекпи? Ошентип 2 үй. О нерден бир үй, асфальт жагынан бир 2 үй, биягыдан 2 үй, манагыдан билбейм, биягы кандай болуп чечилет. Бул жагын кеңейтип үйлөрдүн жарым-жарымдайын Чыгып алыш кеткен керек. элдер, чыгып кеткен жерлер бар. Онда турласа болот деп билбейм мен. Бул жагы турласа болсо керек. Архитектура өздөрү чечет да. Бул жакта архитектура жок окшойт өзү. Архитектор ким тааныйсызбы, тааныбайсызбы? Жок, азыр билбейм. Өзү негизи менин оюмча мындай нормалдуу өлкөлөрдө архитектор шаардагы эң бир популярдуу адамдардын бири болуш керек деп ойлойм да. Себеби архитектордун мындай бир чыгармачылыгы, анын баягы шаарды куруудагы мындай бир көркөм ойлонуусу, 50 жыл, 100 жылдын алдын алып ойлонуп чызуусу деген сыяктуу нерселер менен ал таанылыш керек эле да. Биздин Паланчип Тустанчиевич деген архитектор ушундай кылган эле деп бир тарыхта кала турган бир болуш керек эле. Бирок бизде архитекторду азыр шаардан мисалы ушунча адамдан сурадым, бири тааныбайт. Ошон үчүн урматтуу мынау Нурдан Орунтаев мырза, өзүңүз чечкиндүү жигитсиз, жашсыз, энергияңыз бар. Анан сизден бир сураныч эле ушул мен каалайт элем. Ушул Баткендик эмес бир башка жактан бир архитектор алып келип коюшуңуз керек окшойт. Себеби ал мына жактагы Баткендин баягы тагасы эмес, жээни эмес, бөлөсү эмес, бирөөнүн акеси эмес, бирөөнүн жездеси эмес болгон бир башка жактан бир чечкиндүүрөөк, өзүңүзгө окшогон мындай анча-мынча нерседен кесип иш кыла турган бирөөнү алып келип коюшуңуз керек окшойт. Себеби бул жерде азыр бирөөнүн үйүн бузам десең ал тагасы болуп чыгат, бирөөнүн үйүн сүрдүрөм десең ал бирөөнүн жездеси болуп чыгат. Анан ушул кандай кылат экенбиз деп эле ушинтип калпакта отурат да. Ошону кайпактатпай эле наркы жактан өзүңүзгө окшогон бир мындай чечкиндүүрөөк, мындай чапчаңыраак бирөөнү алып келип эле ушу Баткенди оңдоп бер.
сүрдүрчү жерин сүрдүр, аччу жерин ач. Бирок көчөлөрүн түздө деген бир милдет менен ошондой бир тапшырма менен эле алып келип коет окшойбуз. Болбосо Баткен азыр оңолгудай эмес. Мынаны караңыздар азыр. Бул жагынан жибек жолу экен. Жибек жолдан нары Лейлекке чыгып кетет. Маселе жок. А бирок мынау жагынан карасаңыз бул Ошко чыгып кетет. Ошко чыгып кете турган негизги көчөлөрдүн бири балким ушул болуш керектир. Анан наркы жакта карасаңыз мына тетиги башында бир эмес эки дарбаза турат. Ушул жолду мындай алганда экиге бөлүктүрүп берип койгондой да. Азыр бир үй эмес эки үй. Же болбосо нарагында дагы үй боло турган болсо балким 3 4 үй кетиш керек окшойт. Ошентип болсо дагы ачып наркы жагын ушу Ошко тушташ керек окшойт. Болбосо азыр наркы Садыков көчөсүн көрдүм. Көп нерсе бузулгудай, ошондо дагы ал көчө түздөлгүдөй эмес. А мынау көчө бул бош жатат, бирок мунун абалы ушул. Бул жагы туюк. А мындан өтөйүн десең бул жагы мынантип сынык. А мындан түз өтүп кетейин десең түз өтө албайсың. Бул жагы дагы туюк. Ушундай сынык көчө экен. Ушундай жерлер Баткенде өтө көп экен. Баткен өзүнчө эле ушундай бир лабиринт көчөлөрдүн бир мекени болуп калыптыр. Атайын же Баткенди ушундай лабиринт кылып курганбы? Же эмне үчүн ушундай кылган? Же бир стратегиялык мааниси болгонбу? Атайын максаттуу ушундай кылганбы? Болбосо эми жаш балага берсең деле мындай түз мындай эле сызып коет да бир көчө менен бир көчөнү. Бир көчөнү бир көчөгө туштайт да. Жаш бала дагы 3-класстын окуучусу дагы сызганда мынтип эле сызат. А муну алып келип туруп мынантип буруп, анан дагы мынтип, анан дагы буруп, анан дагы буруп, анан дагы буруп, ушинтип бура бериптир баардык көчөлөрдүчү. Ар 50 метр, 100 метрде көчө бурулат экен. Жок дегенде 5 метрге бурулат экен. Ал ар бир бурулуш ушул жердеги баягы кыймылдын мобилдүүлүгүн басаңдатат экен. Кыймылдын мобилдүүлүгүн баягы ылдамдыкты түшүрөт экен. Адамдарды жүдөтөт экен. Ошол машиналарды кагыштырат экен. И болгондо дагы мындай жерлер азыр. Буяктан катуураак келген машинага, нарактан катуураак машина келсе, мына бири-бирин көрбөйт азыр мына жерде. Ушундай жерлер өтө көп экен, ушундай экен. Кызык. Ошон үчүн мен азыр мына бүгүнкү берүүнү азыр мен өзүм чарчап кеттим. Азыр бир аз токтотоюн деп атам. Анткени өзүм күйүгүп кеттим, чарчадым. Баткен негизинен ушундай экен. Жыйынтыктап айтканда Баткен сноско ушунчалык суусап турат экен, чаңкап турат экен. Көп жерлер мына мени снос кылчы, мени сүрдүрчү деп суранып турат экен. Анан буларды сүрдүрбөсө Баткен ушинтип өзүнүн бутуна өзү чатышып, өзү менен өзү болуп, ушу буйдалып, чатыштап эле жүрө бергидей. Бул жерге башка адам келсе адашасын. Баткендиктер өздөрү го эптеп жолун таап кете берет экен. Бирок жолун таап кетти дегенде дагы ылдамдык өтө начар. Ошол. Эми асфальт жагынан ала турган болсоң, Баткендин бир канча бир 10 шаардагы ушу кичинекей шаар болсо, ошо кичинекей шаардын жалпы көчөлөрүн ала турган болсоң, 10% дагы асфальт болгон эмес окшойт. Мен азыр эми Баткендин экономикасы жөнүндө, Баткенде жумуш орундары жөнүндө, Баткендин жанагы билим берүүсү жөнүндө, маданияты жөнүндө, спорту жөнүндө, саламаттыгы жөнүндө эч нерсе айткан жокмун. Жөн гана жашаганга оорулуу болсоң дагы, билимсиз болсоң дагы ыңгайлуураак, мындай басканга ыңгайлуураак жүргөнгө шарт жок экен да. Кыскасы, ушул Баткенди ушу жөн эле тушап салыппыз. Тушап эле салган экенбиз. Эми муну бирдеме кылып азыр бир нече адамдын көңүлүнө карабай, ошол сүрдүрчү үйлөрдү сүрдүрүп, аччу үйлөрдү ачып, бузчу үйлөрдү бузуп, кеңейтчү көчөнү кеңейтип, мындай бир көчөлөрдү мындай бир артерия кылып ачып, ал мындай бир өпкөсүн ачып, мындай бир кислород бербесек болчу да эмес. Ушунчалык болбой калыптыр Баткен. Мен буга чейин эми көчөлөрүн ушундай дечүмүн, көңүл бөлчү эмесмин. Азыр келип мындай карап, нары жүрсөң деле буруласың, бери жүрсөң деле буруласың, андан бир аз жүрүп дагы буруласың, ошентип эле жүдөдүм. Анан ошодон улам азыр ушул Баткендин ушул сынык көчөлөрүн, бири-бирине туш келбеген ушул ири көчөлөрүн, туюк көчөлөрүн, майып көчөлөрүн айтайын деп чечтим. Ошол айтып бердим. Эми канчалык сиздерге түшүнүктүү болду билбейм. Эми мүмкүн болушунча аракет кылдым. Ачыңыздарчы ушу Баткенди ачып бериңиздерчи, сураныч. Баткендин азыр башка проблемасы жок. Баткендин азыр чек ара маселеси бүттү. Өзбекстан маселеси бүттү, Тажикстан маселеси бүттү. Мурдагыдай атышуу, тытышуу деген нерсе жок. Суу маселеси чечилди. Мына жака жаңы шаар түшүп атат, бирок мына эски шаарды бир аз болсо да иреттеп койбосо, бул өзү менен өзү болуп, жанагы бокс идиги аралашып жатып калыптыр азыр. Канализация деген нерсе жок. Жалчытпайт, жыргатпайт. Ушундай, бар болуңуздар.